Сиз Facebook'ка жумушка кабыл алындыңыз. Акыркы күндөрү Мегаком уюлдук компаниясынын абоненттерине ушундай кубанычтуу каттар келе баштады. Дүйнөдөгү эң ири компаниялардын бири кыргызстандыктарды чын эле жумушка кабыл алып жатабы? Же тескерисинче бул билдирүү сизге түйшүк жаратышы мүмкүнбү? Дагы ушундай кат келсе, эмне кылышыңыз керек? Тмедиа бул маалыматты текшерип берет. Бул билдирүүдө социалдык тармактардын колдонуучуларына күнүнө жарым гана саат иштеп, бир эле күндө 38.700 сомго чейин табып алууга мүмкүнчүлүк бар деп айтылган. Facebook Meta командасына ассистент кызматы сунушталат. Ал үчүн берилген шилтеме аркылуу өтүп, орун брондоп коюшу керек. Алгач билдирүүнү жиберген номерди карасак, ал +60 же Малайзия өлкөсүнө таандык код менен башталат. Ушул жерден дароо айта кетчү жагдай, Метанын башкы офиси Калифорния штатынын Менло Парк шаарында жайгашкан. Ал эми катта тиркелген +56 коду менен башталган WhatsApp номери Чилиге таандык экенин көрө алабыз. Биз ал номерге жазып көрдүк. Алгач жашыбызды сурады. Негизи ушундай учурда өзүңүз тууралуу маалыматты айтууда этият болушуңуз керек. Бирок биз алардын максатын билүү үчүн жашыбызды улуураак кылып айттык. Кыскасы, биз алардын бизнес өнөктөштөрүнүн сатуу жаатындагы шилтемелерин көрүп, аларга көрүүчү топтоп берүү үчүн кирип турушубуз керек экен. Эң кызыгы, алар банкта эсебиңиз барбы деп сурады. Жок деген жообубузга алардын банктык эсебиңиз жок болсо иштеше албайбыз деген жооп келди. Баамдап жаткан болсоңуз керек, беделдүү компаниялар болушунча сылык жана кеңири маалымат берилип баарлашмак. Ал эми бул жумуш берүүчүлөрдөн алар эмне менен алектенишин да биле алган жокпуз. Банктык эсебибизди болсо коопсуздук үчүн берген жокпуз. Буга чейин интернетте арзан пайыз менен насыя сунуштагандар тууралуу дагы маалымат чыгарганбыз. Анда Бениндеги шылуундар 2-3% менен кредит сунуштап жатканын, баракчаларында башка эле жарандардын сүрөтүн бурмалап колдонушканын айтып берген элек. Сизге келип жаткан каттарга олуттуу көңүл буруңуз. Эгерде күмөндүү шилтемелер болсо, такыр ачпай эле койгонуңуз жакшы. Себеби сиздин электрондук капчыктарыңыздан жана банктагы эсебиңизден акча уурдагысы келген шылуундар ушул сыяктуу жолдорду көп колдонот. Жыйынтыктап айтсак, Facebook Meta командасына жумушка алганыңызды айтып, кат жиберген номерлер Малайзия жана Чилиге таандык. Алар жумушка орношуу шылтоосун айтып, жеке маалыматтарыңызды жана банктык эсебиңизди сурайт. Капчыгыңызга сак болуңуз.